Assalamu alaikum. Жалпы Кыргыз элинин жашоочулары, YouTube көрүүчүлөр, мына бүгүн 1-июнь 2024-жылы Талас областынын Кыргыз улуттук Манас Орто комплексинде жалпы 7 дубан боюнча 1984-жылы туулган жигиттер арасында ынтымакты достукту чыңдоо максатында турнир өтүп атат. Турнирдин максаты достугубузду бекемдөө, травиализмге жол бербөө, ошондой эле садака иштерин көп Кыргыз жерине жайылтуу максатында биздин биринчи негизги максатыбыз ошол. Ошол максатта бүгүн чогулуп отурабыз, Кудай буйруса. Биз быйыл Куран жарышты киргиздик. Куран жарыш 7 дубандан келген карылар, 1 пара, 5 пара, 10 пара жаттаган карылар арасында Куран жарыш эртең өтүлөт, Кудай буйруса. Бул жолугушуу, быйылкы жолугушуу, экинчи жолугушуу. Былтыр Баткенге барып келгенбиз, сентябрь айында. Ар бир область өзүнүн взносун алып барат, 50 миңден 300 миң. Ошол 300 миңге жакшы бир садака иштерин жасоо максатында чогулуп атабыз. Былтыр Баткенге алып барган биздин взнос маселесинин үстүнө булар акча кошуп 3 айылга суу чыгарып, таза суу чыгарып беришти. Быйыл да Кудай буйруса биз дагы булардан келген акчаны жакшы бир садака иштерине жумшайлы деген ниетте турабыз. Батырлар гана байырдан куруп тышты элдешти. Намысын бийик сактаган эл, жашоонун кутуктап жүрөктө. Кадырын туюп барктан кайратынан жанбаган, ал элди барктаган, эгемендикти